Білесіңер, эми узак мөөнөттө кандай болоорун эч ким айта албайт. Мына мен өзүм өткөн жумада барып келдим. Сүйлөшүп, Кабулдун ичинде эмне болуп атканын көрдүк. Анан кийин эми эл аралык медиада ар кандай макалалар чыгып атат. Кээ бирөө жамандап атат, кээ бирөө жакшы сөз ой пикирлерин айтып атат талибандардын өкмөтү боюнча. Мен аларды же жамандап, же жакшы деп айта албайм. Биздин позицияны биз түшүндүрүп бердик. Бирок чыныгы негизинде эмне болгон нерсени, жок дегенде Кабулдун ичинде болгон нерсени айтып бере алам. Анткени мектепке кыздарды барбайт деп атышат. Бул чындык эмес. Кабулда 6 класска чейинки кыздар мектепке барып атат. Бирок мурда кээ бир мектептерде бирге окуса кыз эркек болуп, азыр бөлүп коюшту да, кыздар бөлөк, эркектер бөлөк окуп атышат да. Анан кийин бул түндүк провинцияларында аерде 12 класска чейин кыздар мектепке барып атат. Анан кийин шаардын ичин кыдырып, ушул машина менен өзүм кыдырып чыктым. Карап, эми аялдар мурункудай сөзсүз бу бурка деп коет, жамынып алып бетин көрсөтпөйт деген сөз жок. Ал туура эмес, анткени аялдар же медицинский маска тагынып жүрүп атат, жоолук бар башында. Же болбосо маскасы жок жүрүп атат. Анан кийин мурдагыдай талибандардын биринчи келген маалында 90-жылдары өтө катуу болчу. Анда аял киши жанында эркек киши жок болсо чыкчу эмес да, уруксат жок болчу жок. Аялдар өз менен өзү, эркектери жок эле жаш кыздарды да көрдүм, орто жаштагы аялдарды да көрдүк, улгайып калган кишилерди да көрдүк. Басып эле нормально эле кетип атышат. Албетте, бул азыркы мынакей Кабулдун тегерегиндеги көрүнүш да. Коопсуздук жагы анан жана мынакей коопсуздук жагы, мен өзүм түн ичинде да машинени шопур менен айдап бардык, эч кандай эскорту жок да. Тынч жана мен өзүм жашап келгем. Мени менен бирге улуттар бириминде жана оондо иштеген мени менен кесиптештер бар болчу да. Алар алигиче ошол жерде түн ичинде мен жаткан гостиницага келишти. Өзүлөр эле да, бизге мурун уруксаат берчү эмес. Анан айттым, силерге уруксаат берип калдыбы деп сурасам, айтат, уруксаат берди. Анткени азыр мурдагыга салыштырганда коопсуздук маселеси тынчыраак деп да. Албетте жанакындай террористтик акциялар болуп атат. Эми алар күчөп кетеби же күчөп кетпеби, бул мамлекеттин өзүнөн да, элдин өзүнөн. Мурда Бажыда эми Афганистандын тегерегинде 6 мамлекет бар. Ошол 5 менен ар кандай соода сатык болуп, экспорт импорт деген күнүнө турчу. Ошол Бажыдан түшкөн күнүнө түшкөн акчанын көлөмү 5 миллиондун тегерегинде болчу да, мурда күнүнө. Эми азыр мурдагы режимге салыштырганда экспорт импорт жана соода 80%ке түштү деп айтышты, 80ден ашыгыраак деп да. Ошондо дагы мына бүгүнкү күндө талибандардын өкмөтүнүн чогулткан, Бажыдан чогулткан налогтору, ошол салыктардын баардыгын эсептесе 4 миллиондон ашыгыраак болуп, 5ке жетпеген акча болуп атат да күнүнө. Демек, бул эмнени айтып атат? Мурдагы режим маалында коррупциянын аябай бийик, чоңураак деңгээлин айтып атат да. Ошондуктан эми эл аралык иштегендердин айтканы бул. Мен өзүм угуп, мен дагы таң калдым да, бираз. Булардын демек коррупцияга каршы позициялары бар экен да. Эми мына ушул жакшы жактары да. Эми жаман жактары провинцияда болобу, ар кайсы райондордо болобу, маалымат келип атат. Тынч эмес, кээ бирде мурдагы өкмөткө иштегендерге туура эмес мамиле кылып, кээ бирөөнү кармап кетип атышат, анан кийин жазалап атышат деген кабар келип атат. Эми кабарларды такташ керек да. Анан кийин бизде дагы мындай соц тармактарда бир маалымат чыгып кетти. Bir ayal kişini basketbol, bu voleybol işleyen ayaldı, oşonu soyup tur, tigi bul dep. Men oşonu özüm kızıgıp suradım da, nagin barıp o şerden surasam açtı jo, anda emес dep da. Çınıgı basketbol oydoçu, anan keyin armiyada dağı officer olup işteçü. Bирок өзүнүн үй бүлөсүнүн ичиндеги чыр чатактан үй бүлө тарабынан өлтүргөн деп. Эч ким башын кескен жок. Бул бытовой конфликт деп айтып беришти. Ошондуктан кээ бирде соц тармактарда өзгөчө медиада такталбаган маалыматтар чыгып кетет экен. Ошол такталбаган маалыматтардан биз алысыраак болсок деген ойда.